Bundan murdaki sabakta biz ötü manilүү bolgon formulany çıgargan edik. Anda al kosinus alfa minus beta barabar kosinus alfa göbötülgön kosinus beta göbötülgön plus sinus alfa göbötülgön sinus beta bolorun çıgarganbız. Azыр biz ушул жерде формуладагы беттаны минус бета менен алмаштыралы. Кандай формула чыгарын көрөлү. Анда беттанын ордуна биз минус беттаны койсок, косинус альфа минус минус бета барабар косинус альфа көбөйтүлгөн косинус минус бета плюс синус альфа көбөйтүлгөн синус минус бета. Формула анда бул формула кандай болуп калат? Косинус альфа кашанын сыртында минус тургандыктан кашанын ичиндеги белги карама каршыга өзгөрүлүп плюс бета болуп калат барабар. Мында аргументтин терс болуп калды мына жерде, бул жерде да синустун аргументи терс болуп калды. Анда булардын жуп тактыгын эске алсак, косинус альфа көбөйтүлгөн косинус жуп функция болуп калгандыктан минусту таштап кетип жаза беребиз. Анда бул жерде синус альфаны жаза туралыга дегенде, ал эми синус функциясы так болгондуктан беттанын алдындагы минус мына бирки синустун алдына чыгып кетет дагы синус бета формуласын алабыз. Ошентип силер мурда биз косинус альфа минус бета деген формуланы алсак, беттаны минус беттага алмаштыруу менен биз мына биркиндей болгон экинчи дагы бир косинус альфа плюс бета формуласын алдык. Эми ушул эле формулалар синустар үчүн кандай болорун билиш үчүн биз келтирүүнүн формуласын эске салалы. Анда кандай эле? Анда косинус пи бөлүнгөн 2 минус альфа же болбосо гамма дейбизби? Баары бир бул барабар синус гаммага экендигин билебиз. Бул дагы кайталайм келтирүүнүн формуласынан. Анда муну кандай түшүнсөк болот? Косинус пи бөлүнгөн 2 минус гамманын ордуна альфа плюс беттаны алсак, башкача айтканда формулада гамма барабар альфа плюс бета деп алсак болот экен. Бета деп алсак, бул синус мына бир формулада гамманын ордунда, мына бул жерде гамманын ордунда альфа плюс бета болду. Ушул эки формуланы пайдаланып, синус үчүн кошуунун формулаларын чыгаралы. Анда азыр эле пайдалангандай, мына косинус пи бөлүнгөн 2 минус гамманын ордунда альфа плюс беттаны алып атабыз. Барабар косинус пи бөлүнгөн 2 кашаны ачып жиберсек, кашанын ичиндеги белгилер карама каршыга өзгөрүлөт. Анда косинус эми бул кашанын ичин башкача топтойлук. Пи бөлүнгөн 2 минус альфаны бир алалык дагы минус беттанын өзүн калтыралык. Так, анда бул формуланы бул жерге кайрадан белгилеп коелук. Мына бул жерде биринчи формуланы пайдаланалык. Анда косинус пи бөлүнгөн 2 минус альфа минус бета барабар. Бул биринчи формуладагы альфанын ордунда пи бөлүнгөн 2 минус альфа турат. Ал эми беттанын ордунда бета өзү эле турат. Анда барабар косинус альфа дейт. Анда косинусту жазабыз. Азыр эле айткандай альфанын ордунда пи бөлүнгөн 2 минус альфа турат, көбөйтүлгөн косинус бета дейт. Анда косинус беттанын өзүн жазабыз. Плюс
Бұл жерде синус альфа дейді. Анда синусты жазабыз дағы альфаның орнында пи бөлінген 2 минус альфаны жазабыз. Көбейтілген синус бетта дейді. Анда синустың өзін жазып, беттаны жазабыз. Ошентип бұл барабар болып қалды эмнеге? Келтірүүнүн формуласы боюнча косинус пи бөлінген 2 минус альфа бұл синус альфаға барабар көбейтілген косинус бетта плюс синус пи бөлінген 2 минус альфа келтірүүнүн формуласы боюнча бұл косинус альфаға барабар көбейтілген синус бетта. Эми барабардыктын сол жагын карап көрөлүк. Барабардыктын сол жагындагы мына бир эки пи бөлүнгөн 2 минус альфа минус беттаны биз кайдан алган элек? Мына бир экини биз башында мындан алган болчубуз. Башкача айтканда косинус пи бөлүнгөн 2 минус альфа плюс беттаны өзгөртүп туруп алган элек. Бул жогоруда айтылгандай келтирүүнүн формуласы боюнча синус альфа плюс беттаны берет. Ошентип анда мына бир экил азыр эле жазган косинус пи бөлүнгөн 2 минус альфа плюс бетта моуга барабар болгондуктан кайрадан биз жаңы мына бир экиндей формуланы алат экенбиз. Анда мунун ордуна койсок синус альфа плюс бетта барабар барабардыктын оң жагын жазып коелу. Синус альфа көбейтілген косинус бетта плюс косинус альфа көбейтілген синус бетта. Бұл синус үшін кошуунун формуласы деп аталган дагы бир жаңы формуланы алдык. Эми ушул формуладагы беттаны минус бетта менен алмаштырып көрсөк кандай формула чыгат болду экен? Беттаны ушул формуладагы эле беттаны минус бетта менен алмаштыралы. Башкача айтканда беттаны минус бетта менен алмаштыралы. Анда синус альфа плюс беттанын ордуна минус беттаны жазып атабыз. Синус альфа көбейтилген косинус беттанын ордуна минус беттаны жазса плюс косинус альфа көбейтилген косинус минус бетта болду. Анда синус альфа кашанын сыртында плюс тургандыктан кашанын ичиндеги белги өзү сакталат. Анда минус бетта болуп калат. Кайрадан аргументтердин терс экендигин эске алып, жана косинустун жуп функция экенин эске алсак, косинус жуп болгондуктан аргументтеги минусту таштап кетсек болот. Косинус бетта плюс косинус альфа көбейтилген косинус бетта. Бул мына бир жер косинус альфа минус бетта кечирип коелу. Могул жер косинус эмес синус экен. Синус. Анда синустун так экендигин эске алсак, мына бир жери минус болот дагы. Мына бир жерибиз өзүбүз косинус бетта эмес. Мына бир жер кечирип койгула синус бетта болуп калат экен дагы. Анда формула синус альфа минус бетта барабар синус альфа косинус бетта минус косинус альфа синус бетта деген дагы синустар үчүн жаңы бир формуланы кабыл алдык.